Каракол шаарында 3-декабрь эл аралык майыптар күнүнө карата Ысык Көл облусунун ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарынын арасында салттуу спорттук мелдеш уюштурулду. Спорттук иш-чарага облустун бардык райондорунан жана шаарларынан 100дөн ашык спортчу катышты. Мелдештер волейбол, баскетбол, дартс, шахмат жана турникке тартуулуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн түрлөрү боюнча өттү. Катышуучулар командалар үчүн чын дили менен күйүп, жеңишке болгон зор аракетин көрсөтүштү. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан өтө активдүү жарандарыбыз бар. Айта кетсем, Жети Өгүз районунан Абдыкадыров Жаныбек кол күрөш боюнча Азия чемпиону болгон, Түп районунан Муталипова Айгүл деген кызыбыз Азия чемпиону, дүйнө чемпиону болду кол күрөш боюнча. Азыркы учурда ушул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды спорт жагынан машыкканга шарт түзүп берүү максатында жакшы чаралар көрүлүп атат. Бардык балдар, өспүрүмдөр спорт мектептеринде кайсы спорттун түрү болбосун, ушул спортко келип катышам деген жарандарыбыз болсо, ушул алып баягы бардык балдар менен биргеле машыгууга шарт түзүп бергиле деп талап коюп атабыз. Мындай иш-чаралар майыптыгы бар адамдардын физикалык жана психологиялык өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. Алар коомдун толук кандуу мүчөсү экенин дагы бир жолу далилдеп, өзүнө болгон ишенимдерин бекемдейт. Биз биринчи жолу келип атабыз. Балам кичинекей чагынан эле спортко ышыгы бар. Анан атайын алып келдим. Атың ким сен? Рыспаков Авкандил. Авкандил, сен ушул турник боюнча бүгүн мелдешке келдиң, анан канча жолу тартынасың? 15 жолу. Бүгүн мелдешке атайын тартынган келдиң? Ооба. Атаандаштарыңды көрдүңбү? Канча киши келиптир, билдиңби? Жок, биле алган жок. Демек, сөзсүз жеңишке жеткенге аракет кылып атасың, Ооба. 3-декабрь эл аралык майыптар күнүнө арналган спорттук иш-чара уюштурулуп жатат. Бул спорттук иш-чарада биз ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды социалдаштыруу, жанагы коомдук иштерге ушундай иш-чараларга катыштыруу, деги эле жашоодогу ушул өзүнүн турмуштук абалын жакшыртуу, ушул республикабыздагы болуп жаткан өнүгүүдө ушул жарандарды биздин коомго аралаштырып, чогуу алып жүрүү деген максатта ушул спорттук иш-чара уюштурулуп жатат. 3-декабрь эл аралык майыптар күнү дүйнө жүзүндө майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо, аларга карата коомдук маалымдуулукту жогорулатуу жана дискриминацияны жоюу максатында белгиленет. Бул самалыктын негизги максаты дал ушул: майып жарандардын кадыр-баркын сактоо, алардын коомго толук кандуу катышуусуна шарт түзүү жана ар бир адамдын өзгөчөлүгүн сыйлоого үндөө. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Атайын Ысык Көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан.